Салам алейкум замандаштар. Геморрой көп жылдан бері қиынап келет. Аны операциясы жоқ аяқтаса болобу? Албетте болот, мен ошолго жооп берем. Бул илдет менен 10-8 адам турмушунда жок дегенде бир жолу ооруп көрөт. Болбосо бүгүнкү күнү ар бир 3-чү адам бул илдет менен ооруп келип, абдан ыңгайсыз, өзгөчө эркектерге уяттуу жер болгондуктан ал дарыгерлерге кайрылбай, 3-чү жада калса 4-чү стадияга чейин жеткирип, абдан зыян тартат. Эми бул илдетке адамды эмне алып келет? Иши оор жүктөрдү көтөрөт, жолбосо олтурган абалда көпкө чейин иштейт. Бул семирип кеткендеги абал, жанын тамактануусу туура эмес. Өзгөчө стресс абалдагы жүргөн адамдар көп жабыркап, ошол учурда боюнда барган аялдар төрөгөндө ушул илдет келет деп айтып келинет. Эми аны кантип дарылайбыз? Эң биринчи ошо иштеп жүргөн абалды өзгөртүү. Физикалык абалда өзүнүн культура, физкультура менен алек болуш. Жанагындай бирыңгай, бирдей түрдө тамактанган абалын өзгөртүш. Стресске алып келе турган абалдан качыш, андан кутулуш. Албетте жана геморрой. Геморройго алып келген запор деп коет, ич ката турган тамактардан алыс болуп, ич каткандан арылыш. Ушул сыяктуу себептер көптүр. Эми дарыга келгенде, 4-чү абалга келгенде, бул абалда кыйыныраак болуп калып атат. Аны албетте врачтарга барып, аны операция жол менен кестиришке туура келип калып атат. Дагы кош айта турган нерсебиз, биздин клиникада биз пайдаланган сунуш кыла турган оливканы мына ачкарын иштейбиз. Бул пакет 1 дегенди сунуш кылабыз. Албетте бул ашказандын ичегисин ордуна алып келе турган бизде пакет номер 1 деген пакетибиз. Андан тышкары мынакей ушу кичинекей клизма деп коебуз. 1,5 мм бул биздин майыбызды жанагындай клизма кылып, ошол жердеги жараттарды дагы, жанагындай суук тийген жер, кан талап калган жерлерди аякта турган ушундай майда да сунуш кылабыз. Жанагындай стресс абалдан чыгыш үчүн албетте андан дем салуу менен да жакшы болгондор көп. Бизге кайрылсаңар сурооңуздарга жооп беребиз. Клиникага келсеңер, геморройдон аяктырабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи.